Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Гүлнара Журабаева жана Адилет Саттыгулов 10 январда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип чыгышты. Тагыраагы бул боюнча Журабаева өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында президенттик шайлоонун жыйынтыгынын легитимдүүлүгү боюнча шек жараткан жагдайларды түшүндүрүп жазды. Анда Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталуусунда жана шайлоо корундагы каражаттардын ачыктыгында мыйзам бузулганы айтылат. Тактап айтканда Журабаева менен Саттыгуловдун пикиринде шайлоодо төмөнкүдөй эреже бузулган. Садыр Жапаров өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу катары президенттик шайлоого катышпашы керек болчу. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы аны каттоодон баш тартышы керек эле. Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна которулган каражатты тийиштүү деңгээлде ачык болгон жок. Финансылык операциялардын бир бөлүгү банк эсеби аркылуу жүргүзүлгөн эмес. Бул мыйзам бузууга жатат. Үгүт учурунда талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлгөн жок. Себеби финансылык айырма чоң болду жана административдик ресурс колдонулду. Коомдук биринчи каналдагы дебаттар профессионалдуу болгон жок жана анын уюштуруучулары айрым талапкерлерге өз оюн таңуулаганы эреже бузуу болуп саналат. Себеби бул нерсе шайлоочулардын оюн өзгөртүп коюшу мүмкүн эле. Эске салсак, былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашып, мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Ал эми кечээ 20 январда борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаров президенттик шайлоодо жеңгендиги боюнча токтом кабыл алды. Бирок белгилеп өткөндөй, анда комиссиянын 10 мүчөсү макул болсо, экөө каршы оюн айтып чыгышты.